Эгемендүүлүк күнү Таңырта талашчанын Борбордук аянтында эл арбын болуп майрамдык маанай тартууланды. Облус жетекчиси элдин асыл байлыгы эгемендүүлүктүн маанисин даңазалаган куттуктоолорду айтып, дубандын ийгиликтерине учкай токтолду. Азыркы милдетибиз мамлекеттин бүтүндүгүн сактоо, коопсуздугун бекемдөө, эл бириндигин чыңдоо, экономиканы алга сүрөп, демократиялык коомду өнүктүрүү. Биз эгемендикти көздүн карегиндей сактап, гүлдөгөн мамлекетти кийинки муундарга өткөрүп берүүнү негизги максатыбыз катары белгилейбиз. Келечекте күчтүү Кыргызстанды куруу үчүн бизге тынчтык, ынтымак жана талыкпаган эмгек керек. Кылымдар бою эгемендүүлүктү туу туткан улуу элге ак тилектер айтылды. 32 жылдын ичинде биз өз алдыбызча мамлекет боло алдык, дүйнө жүзүнө тааныла алдык. Дагы да алдыда буюрса дүйнөнүн алдыңкы катарларын толуктаган үлгүлүү бир мамлекет болобуз деген чын жүрөктөн ишеничтер бар алдыда. Дүйнөбүздө тынчтык болсун, ошо кыргыз элим өнүксүн, өнсүн. Жалпы эле кыргыз элибизди ошо бүгүнкү өзгөчө майрам менен чын жүрөктөн куттуктап кетким келет. Мамлекетибизде өнүгүү боло берсин, тынчтык болсун, ачык асман болсун. Облустун эмгекчил уул кыздары сыйлыктарга ээ болушту. Баягы күтүлбөгөн сыйлык бул өтө аябай мындай жакшы деп коет го. Ансагандай мен үчүн бул өтө неме болду. Себеп дегенде мына ушул 2 жылдан бери калбай эле өкмөтү, мыктай өкмөт алып келатабыз. Ал жерде бир эле мен эмес, жалпы жумурай журттун, ошондой эле аппарат кызматкерлеринин мээнети. Эгемендүүлүк күнүнө карата спорт оюндары өткөрүлдү. Аны концерттик программалар коштоп, майрам райондордо да белгиленди. Салика Садиева, Элхан Арсланбеков, Ала Тоо 24 Талас облусу.